Урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы? Менин фамилиям Шамилов Эртабылды, Москва қаласындағы Ақсақалдар кеңешінің төрағасымын. Бүгін атайлап биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичке Ақсақалдардын атынан кайрылуу кылайын деп жатам. Кайрылуумдун негизги себеби мына 30 жылдын ичинде биздин мамлекетибизден миңдеген жарандарыбыз чет мамлекетке чыгып, анын ичинде Россияда миллионго жакын жаш балдар кыздарыбыз жашап жана эмгектенип жатышат. Ушунчалык оор, кыйын турмушта квартираларда жашап, күн түндөп, ачка калып, кеч калып, акча топтоп, аны өзүнүн ата-энесине, анан мамлекетибизге жумшап жатат. Бирок ошонун ичинде кийинки мезгилдерде бул Кыргызстандан көчүп кетсе керек деп ойлоймун. Биздин мекендештерибиздин арасында айрыкча ысырапкорчулукка ушунчалык көп акчаны жумшап жаткандыгы бизде аксакалдарды ойлондуруп жатат. Жакында биз бүткүл аксакалдарга, Россиянын жаштарына, мекендештерибизге атайын кайрылуу менен чыгып, ушул кайрылууда бир эле маселени, кудайларды өткөрүүнү дөгү ысырапкорчулукту азайтуу боюнча сунуш пикирлерибизди айттык эле. Азыр Россия боюнча бүткүл жаштар колдоп, бул абдан туура, ушундай аксакалдардан жакшы сунуштар, кеп кеңештер чыгып турса, биз аткарат элек деп айтып жатышат. Себеби биз көрүп жатабыз, азыр ушунчалык тапкан акчаларын адамдар, айрыкча жаштарыбыздын ичинен көптөгөн адамдар ар жерден өлүп, айылдарга кетип атат. Мына ошондо акчаларын жумшап, ал жака барышып, ал жерден келип алып, берден жылкы, уй, тай союшуп, абдан көп адамдар чакырып, баягы тапкан акчаларын ысырапкорчулукка учуратып жатышат. Ошондуктан биздин сунушубузду абдан жакшы кабыл алышты. Ал сунуш будай өткөрүүдө бирден кой союу, столдун үстүнө нан боорсок, кыргызча, андан кийин бирден тамак берүү менен чектелет дегенди мына жакында эле өзүм катышкан бир кудайга бардым. Куда ошондой кылып аткарышыптыр. Бардык жаштарыбыз ушул сунушту колдоп жатышат. Менин президентке кайрылуумдун негизги себеби ушундай ысырапкорчулукту Кыргызстанда ар бир айылда, райондордо ашка, тойго кетип жаткан, ушу биздин балдарыбыздан барган акчаны ушунчалык чачып жаткан ата-энелерибизге, тургундарыбызга кенен жеткирсе деген тилегибиз бар. Айрыкча айылдардагы айыл өкмөттөрү, айыл аксакалдары, мечиттердеги молдолор биригип алышып, ушул ысырапкорчулукка каршы абдан кеңири пландагы иштерди жүргүзүшсө, бул Кыргызстандын экономикасынын өнүгүшүнө дагы абдан чоң жардам берет эле деген ойдомун.